Саламатсыңарбы, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин баатырдык эпосу Манас жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү кайрадан улантабыз. Мен силерге өткөн көрсөтүүлөрдө Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазгандыгы жөнүндө айтып берген элем. Ал китептер мына силердин назарыңыздарда турат. Китептердин баары ушулар. Мен бул китептерди Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын текшерүүсүн өткөзүп, бул китептерди мектептердин кыргыз тили адабият программасына киргизгенмин. Бул китептерим Манас эпосун өздөштүрүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондон кийин мен өзүмдүн романымды орус тилине котордум толук бойдон. Анда мектеп программасына киргиздим. Азыркы учурда болсо Семетей эпосу боюнча романымдын 2-чи томун жазып жатамын. Эми болсо мен силерге өзүмдүн романымды окуштуулантып берейин. Ачпагыла дарбазаны шаардыктар токтотууга акыркы аракетин жасады Дүбүрөк. Эгерде төлгөөчүлөр калп айткан болсо, кыргыздар териңерди тирүүлөй сыйрып алат. Балким ошондойдур, макул болушу шаардыктар. Анда биз иттин өлүмү менен өлөбүз. Эгерде төлгөөчүнүн айтканы чындыкка айланса, тирүү калабыз. Бир башка, бир өлүм. Эшикти ачсак да, ачпасак да өлө турган болдук. Ошондуктан тобокелге салып, дарбазаны ачып, аман калуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланалы. Шаардыктардын эшикти ача турганына көзү жеткен соң, падышаны Кудай урду. Ал таасынын башынан алып, буркандын алдынан бир нече кадам арткай кетен чык деди. Кийин кайра бутка чуркап келип, аны кочкордой сүздү. Колдо болсоң мына деп Кудайын каргап, тизеге башын бир койгондо, маңдайы бутка чабылып, көзүнө каны жабылып, Дүбүрөк кан сулайып жатып калды. Башабызды көргөн ушундай болду, ыйлады шаардыктар. 2 күн, 3 күн бутка жалынып, кудайладык чуркурап. Эмне үчүн ал бизди колдобой койду? Жалынып атып ошондон жаныбыз мындан тойду. Шаардыктар эшикти ачкандан кийин Бакай, Акчакан, Эрүлбү, Жамгырчы баштаган кыргыздар бутканага келишти. Башына көк туулга кийген, колуна узун найза кармаган Бакай анын ичин кызыгуу менен карай баштады. Коркконунан үрүшүп калган калмактарды аралап, бутка жеткенде анын түбүндө кызыл бала кан болуп, эсооп, сулайып жаткан Дүбүрөк канды көрдү. Жерде жаткан таажыны колуна алып, Бакай калмакка тигиле карады. Анын башын сөөктөр талкаланып кеткенин көрүп, Дүбүрөөнүн өмүрүнүн бүтүшүнө саналуу убакыт калгандыгын түшүнүп, кынынан кылычын сууруп алды. Жерге килсин, жайыл деп, Бакай Дүбүрөөнүн желкесине кылыч менен уруп, башын бөлүп салды. Канынын өлгөнүн көргөндөн кийин шаардыктардын жүрөктөрү оозуна тыгылды. Дүбүрөөнүн кыргыздардын кара санатайлыгы, аларга багынбоо керектиги тууралуу айткандары чындыкка айланып тургандай болду. Бакай кылычынын канын Дүбүрөөнүн кийимине арчып, шаардыктарга тигиле карады. Коркконго кош көрүнөт болуп, калмактар анын көздөрүнөн камкордукту ырайымсыз көрүшүп, Бакай аларды аябай тургандыгын түшүнүштү. Бирок баары андай болбоду. Бакай кылычын кынына салып, шаардыктарга жылмая карады. Эмнеге мени шекшейип карап калдыңар, деди ал. Же силерди каныңардын артынан жөнөтөйүнбү? Ал мыкаачылыгыбыз тууралуу айтып, баарыңарды өлө коркутса керек. Ооба, калтырап жооп беришти калмактар.
Мен de ошондой ойлогон элем. Күлдү Бакай. Бирок дүбүрөк карандай калып айткан. Өлө турган каныңыз өлдү. Силер эми бошсуңар. Сөздөргө ишенбей, тутканында 300 000 адам чуркап, ыйлай баштады буркурап. Жан соога баары турду бүгүлүп, Бакайдын маңдайына жүгүнүп. Жүгүнбөгөн, баарың. Кайра айтты Бакай. Жүрсүн аман жаным, үйлөрүңөргө эсен аман кете бергиле. Ошондо гана калмактар тирип калганын ишенип, эшикке бет алып, дүбүрөп жөнөп калышты. Жан таттуусу ушундай экен, бири-бирин жөөлөшүп, күүлүккөн бойдон дарбазаны талашып, бири-бирине карабай, бири-бирин санабай, сыртка чыккан умтула башташты. Атүгүл жерде жаткан дүбүрөк пашанын башын көзгө илбей, аны топтой тепкилеп, себелешип салышты. Ай, калмактар, токтогула деп аябай ачуусу келген Бакай айгайды салды. Анын кыйкырыгынан шаардыктар токтоп калышты. Ай, калмактар, кыйкырды Бакай. Силер кандай Кудай урган немесиңер? Эмнеге дүбүрөнүн башы тебелейсиңер? Ал силердин каныңар го. Аны аттап, басып өтпөгүлө деп ал кандын башын жерден алды. Кийин дүбүрөнүн денеси менен башын адам тепшебей турган жерге койдуруп, аялын таптырып, кандын өлүгүн ага көмүү үчүн берди. Кан башы болсо да көпүрө, андан аттап өтпө деген сөз ошондо Кыргызстан макал болуп калган экен. 8-бап. Манастын кайып канды жеңгенин. Туканды эс алып жаткан 19 күн болгондо калмактар оркчун аскер менен кол салганда кыргыздар кыйын абалда калды. Себеби жокерлердин көпчүлүгүн Тукан шаарынын жанындагы башка шаарларды басып алуу үчүн кошо алып кеткен эле. Өздөрүнүн аздыгын билдирбей, кыргыздар колун бир нечеге бөлүп, душманга каршы көчө турткан болушту. Келген жойга дегенде эркекчөнүн 50 000 аскер уруш салып, тамга кирип жатышып, тандап туруп атышып, көчөнүн жолун бугушуп, көчөдөн кайра куушуп, көбүн азын билдирбей, өзүнүн элин билдирбей, коркпой туруп атышып, баарын кууп качырып, күнү түнү калмак менен чабышты. Эртеси күнү таң атканда эр үрбүнүн колуна душман менен салгылашуу кезеги келди. Алар да кытайларга айрышкан каршылык көрсөтүп, душманды шаарга киргизбей коюшту. Кийинки күнү эр жамгырчынын аскерлери көчөнүн жолун байлатып, калмактын көзүн жайнатып, калаасына киргизбей, кайра сүрүп айдады. 4-күнү согушка Бакайдын колу кирип, кечке чейин чабышып, кытайларды шаарга киргизишпеди. Эртеси шашкен маалда узун бойлуу, алып денелүү, кара тору, Догон Баатыр баштаган 400 000 аскер калмактарга жетип келди. Көк туулгачан, көк жарайначан, белине кымбат баал таштар менен кооздолгон жазык кара кур байланган, ага сабы алтындан жасалган узун кылыч келген калмактын каардуу түрүнөн душмандары гана эмес, өзүнүн аскерлери да айыгып турат. Алардан бир аз мурда калмактарга 13 000 колу менен Даңгу шаарынын башкаруучусу орто бойлуу, ак чымал, чапчак, кайып Даңгу келген эле. Догон Баатыр учурашканы анын бийик төбөнүн үстүнө тигилген чоң сары чатырына барды. Ханым кайрылды алып кайыпкан. Манастын колун жеңбесе эч туура келбейт. Себеби кыргыздар Туканды туташа алып, кыз келиндердин баарын олжолошуптур. Бул маалымат мага да жетти. Кейиштүү сүйлөдү. Кызыл жибек чапанчан, башына кара тебетей, буттарына кызыл өтүк кийген, оң колун сөймөнү куухар көздү алтын шакек тагынган кайыпкан. Бар аскерди башкарып, өзүңүз урушту салыңыз. Чантуула Üşүнүндөй үй бар, Тукандын баарын түк койбой кырып, дүбүрөк каны курман болуптур. Ишенген эсен каныбыз алыста. Ындыстан каны 3 айлык жолдо. Орустун журту дегирак. Элди башкарган кандардан эч кимиз калбады. Коросол, Аспан, мусулмандар кой деп токтоткон киши жок. Мен ушундан коркуп жатамын. Унуккан Догон Баатыр кайыпканга таңдана карады. Каныбызга эмне болгон? Оңтойсуздана ойлоду ал. Элибиз ушунчалык көп болуп туруп, эмнеге аз болгон кыргыздардан мынчалык коркот?
Манас азыр жеңсе да биз көптөй турган болсок, аны талкалай турганыбыз баарына түштүк эмеспи? А дегенде догон ачуусун ойлорун бетке айтып, кагып салайын дедим. Бирок кийин ниетинен кайтты. Жок, ойлондум. Муну мен айтышып, мамилени бузбайм. Анын кандык аты, даражасы бар. Эгерде ал өчөшүп калып, Эсенканга арызданса, соо калбайм. Себеби мен бар болгон аскер адаммын. Кайыпкан менен чабыша турган болсом, карга карганын көзүн чокпойт дегендей, Эсенкан менин эмес, анын тарабын болот. Бул Желимовдун баарынын тили бир. Тогон ушул себептерден Кайыпканга орой сүйлөгөндөн баш тартты. Мынча бышайман болуп капа боло бербеңиз, каным сыр бербей кичпейсиздер догон. Аскерлер тыныгып, жайланып, аттары салгандан кийин мен бул иштин айласын табамын. Баары сен айткандай болсун, сүйүнүп кетти. Мага айшыгып турган Кайып. Эки кол бири-бирине каттыла албай, ал күнү жайнап эс алды. Эртеси күнү абал кескин өзгөрдү. Манастын Оорабалда калганын уккан Кошойдун колу Тукандын түндүк тарабындагы Дагалактын жолу менен тууну тууга урдуруп, Сурнай кулак тундуруп, Кытайлардын ат жагын ээлеп, жардамга жетип келди. Натыйжада Кытайларга Манас менен Кошойдун аскерлеринин курчоосунда калуу коркунуч туулду. Муну түшүнгөндөн кийин Кытайлар шашкалактап, түзүлгөн кырдаалды талкуулоо үчүн Кайыпкан менен Догон чатырда кеңеш курушту. Булар кайдан жүрүп мынча көп кол тута алышкан? Ойлу сурады Кайыпкандан Догон баатыр. Замандын бузулганы ушул, капаланды Кайыпкан. Мурда өйдө карап сүйлөгөндөн корккон кыргыздар эми минтип корголотуп, шайыбызды кетирип жатат. Эгер дагы салаага чыгып кетпесек, алардын колунун курчоосунда калып, арам өлөбүз. Туура айтасыз, түн сүйлөдү Догон. Азыр чегинбесек, набыт болобуз. Уруксат берсеңиз, чегингенге буйрук берейин, каным. Суроолуп Кайыпка Догон. Макул деп Кайыпкан ыраазылыгын берди. Ошондо Догон жоокерлердин алдына чыкты. Аскерлер, деди ал, баары атыңарды минип талаага чыккыла. Буйрукту аткарып, шашып, коркуп, аттарын камчылап, ала байрак көк найза даалысына салышып, көк чөптөр жайкалып жаткан кең талаага чыккан Актайлар ошол жерге жатып калышты. Манас менен Кошойдун колдору болсо дүкөндө 3 күн уруш салууга камданышты. Кийин шаардан чыгып, Кайыптын аскерлеринин жанына келип, аларга бет маңдай турушту. Аскердик салт боюнча, адегенде душмандар 2-2ден эребөлдө урушту. Ошондон кийин Догон мойнуна мылтыгын салып, чамбыл атын минип, даңгу деп айтып, атасынын атын чакырып, ураанын бийик салып, кышкы кирген буурадай майданга өзү чыкты. Анын бир колундагы алеңгил жаасынын жуулундугу асып өгүз белинде, арыркысын сөйлөтү дөп элинин элинде, экинчи колундагы 60 кез найзасынын байдегин көрсөң, баары алтын, жандыгын көрсөң, сары алтын. Белине учун кайкы келтирген, урушканын өлтүргөн, сабын алтын чыгарган, уу менен сугарган, узун кылыч байлаган Догондун астындагы чамбыл аттын мойнунда жалы. Бул жолу көрсөң, чөөсү кыр шеңирдей шаңы бар. Баатыр болсоң, кел бери, бакырды калмак. Ары жок, алакандай кыргыздар. Кыйкырсам өлүп жатарсың. Өлүүчүңөр мага келгиле. Силердин сагынган жалыңар менде. Унуккан Кошой айгайлап колго чыкты. Жигиттер, турган Кытай баарыңар эребөлгө чакырды. Кимиңерге каршы чыгасыңар? Догонго каршы чыккан киши соо калбасын түшүнгөн баатырлар бири-бирин жалдырап титешти. Өлөмүн деген барбаса, ага каршы эребөлгө эч ким чыкпайт. Догонго тең келсе, бир гана Манас тең келишин сезген баатырлар анын көк бетегели азырмактын үстүнө тигилген сары чатырына барышты. Алардын оюн айттырбай түшүнгөн Манас мыйыгынан жылмайды. Баатырлар, эмнеге топтошуп келдиңер? Сурады ал келгендерден. Догонго каршы эребөлгө кимди чыгарууну билбей турабыз. Уялгандан желдик карап жооп берди Кошой. Өлсө Манас өлсүн, өзүбүз аман бололу деп чечкенсиңер го, баатырлар.
залу күлді қызыл шепкенің желбеге жамынып чатырдың алдына салынған көк кірпіштің үстінде мандаш тоқынып тұрған манас. Жоқ, андай емес, шашқалықтай жауап берді Қошой. Бірақ ешкім үстін доғонға алу жетпей үшін түшіндік. Аны өзің жеңбесең, ешкім жеңе албайды. Мақұл батырлар, ачулы жауап берді мына. Қалаған болсаң барыңар, мен барайын бетпаққа. Беліп қатты чоңқылап, алып келгіде бер жаққа. Батыр орнынан тұрып, құрал жарағынасын тоқылған аққуланымен Манаста ұран шақырып, майданға шықты. Қана, қайдасың сен, Ердоған, қиқырды Манас қалмаққа. Оғызға келгенді айтып, қандай қиынсынған немесін. Батыр болсаң, мені жалтанбай қачыр. Қачырса, қачырайын, бақырды Доған. Батырлар аттарын оғызын қойы беріп, бір-біріне қарай чап жөнешкенді тегеректегі әскерлер балбандар сүріп, ызы-шу айғайды салышты. Майданның ортасына жеткенде Манас мен Доған тікірейіп тіштешіп, ердің кесе тіштешіп, бір-бірін қачырып, найзаларымен көленге қойышты. Екеудің аттында қармалып, бұлт кетпесен ары чағып кетішті. Аттарының башын бұрышып, қайрадан қош-қойдай қойышып, шоқмырдай қағышып, аябай ұрышты салышып, бір-бірін жеңе алышпады. Ошонда найзаларын жерге ырғытып, балбандар қолдарына күрсілерін алышып, Доған батыр күрсіменен Манасты башқа салды. Манастан қалқанымен қағып жіберіп, таш көмірге таптаған, қарағайға саптаған, көкөлше қылып изірген, қылқиялып қылып чизірген, шағарақ алтын сондығын, ешік енді айбалтасымен қалмақты орайға чапты. Доған қалқанын тұсы қойып, соққылдан аман қалды. Оңыла түшіп, күшінің барынша чапқан қылышы Манас ача албасымен четке қағып жіберді. Ошондан кейін қылышқа қылыш жабылып, қылыштың тиген мезіне қып-қызыл жалын чағылып, бір-бірін жеңе албағандықтан батырлар мылтықтарын оқтошты. Доған өз мылтығынан Манас ақ келтен атқанда оқтар ортада сүзішіп, ара жолға түшті. Батырлар мылтықтарына қайраттан дүрмес салышып, бір-бірінің маңдайы, башы деп маша тартып салышты. Қалқандарын жабылса да оқтар баштарына тигенде екеуінің біреу өлді о деп көпшілік ойлап қалды. Бірақ батырлар башына оқ тиіп, жарада болғанда қарабастан жалданып, жақалашып, ақырында еңешуге түсті. Бұларды ажыратып қойылды, қалмақтардың нөкесі балбандарға атшан келішті. Ошонда Қошой баштаған 100 қырғыз балбандарға чап жөнөгөндө қайып қанып қорқып кетті. Қоқуй қиқырдал, қырғыздардың 100 кішісі Доған батырды өлтіріп қойбасын. Барыңар чабуылға. Ұрышта тұрыш жоқ. Бұйрықты атқарып 100 000 Қытай қырғыздарға ат қойып, қырғыздардың тыншын кетірді. Қытайды Құдай ұрды, Ербақай айғай салды. Қаптағылаларды. Екі қолы бір-бірін қачырып, айғышқан соғыш башталды. Қап-қараңғы түн болды. Düşmanдар бір-бірін көрмес күн болды. Бір-бірін сайғылап, шапқылап, атқылап, тозоны тоғдай бұрылды. Екі әскер епсіз ұрылды. Етектің көбі түгөніп, ердің қашы бөліп, ереңдің бары кесіліп, емчектің бары езіліп, көздің көбі тешіліп, қол аяқтар кешіліп, башының көбі алжайып, уырт айрылды жалжайып, азаматтардың қаны судай ағып, өліктерін атты өліп, жансыз денелер жолды жатты. Аттардың өлігі андан да көп болып, айлана өкіріп ақырық, ызы-шуға толды. Ес қалған аттар үркіп кішеніп, есін жоғытқанда ары бер чапқылап, айлананы бұғыты жаңыртып, düşmanı күлгінге шейін салуға ашты. Манас мен Доған болсы, екі қолын чабуыл башталған байқауыстан бір-бірін қоя бермей, таймаштық қызуысы мен әскерлерінен бөлініп, бойларының қан төгіліп, шауышқанын тоқтатышпады. Düşmanın жеңе албаған ыза болған Манасты көзі көрмей көр болып, құлағы ұқпай кер болып, соғыт қияқ чарайына айрылшудай жық толды. Алдындағы ақ құлағы қамшының қатты салған балбан Доғанға жетіп барып, бел болысынан алып, аттан суырып, тебетейдей көтеріп, аны жерге ұрды. Қалмақ жерге тиіп, қан болып, тегерегі нан болып, ошол жерде ажалын тапты.
Oruç kıldım anası. Doğundun balbandığı balban eкен. Meni menen аябай кырмашты. Өзүн да, мени да эч аябады. Аны жеңип алганына Кудайга шүгүр деп, ыраазы болгон Баатыр Догондун Чамбулатын коштоп алып, ишимди колуна кайтып барды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Дагы силер менен жолугушканча саламаттуу, кош болуңар.